Урматтуу биздин коноктор, мына бүгүн сиздер жаңы эле түзүлгөн Келечекке жол мониторинг борборунда отурасыздар. Бүгүн биздин сыйлуу конокторубуз Кыргызстанга белгилүү коомдук саясий ишмер Шамшыбек Медетбеков. Ошо Келечекке жол мониторинг борборунун борбордук штабынын мүчөсү, Келечекке жол уюмунун мүчөсү, мурдагы ГКМБ кызматкери, коомдук ишмер Талай Жумадылов. Кош келипсиздер. Ошо мына бизге буга чейин коомдук саясий ишмерлер, саясий талдоочулар, эксперттер келип өзлөрүнүн пикирлерин айтышты. Биз ушул грант утуп алдык, ушу Европа фонддорунан ушул шайлоону мониторинг кылуу боюнча. Анан ушундай бир борбор түзүп, ушу башка өлкөлөр, эл аралык уюмдар, тышкы саясий күчтөр Кыргызстандын ички саясий процессине, шайлоосуна кийлигишпегенге жол бербейли деп атабыз да. Алар кийлигиштиби же кийлигишкен жокпу деп ошону бир мониторинг кылалы деген оюбуз бар да. Шамшыбек мырза, анан ушул борбор ушундай бир биринчи жолу Кыргызстандын тарыхында ушу расмий түрдө ушинтип бир мониторинг кылып, байкап, текшерип, анан шайлоонун жыйынтыгы менен Кыргызстандын ички шайлоосуна башка өлкөлөр кириштиби же киришкен жокпу? Мына ушуну бир билели деп атабыз да. Анан сиз мына канчадан бери шайлоого катыштыңыз, парламенттин депутаты болдуңуз, чоң кызматтарда иштедиңиз. Анан ушул боюнча ушул биздин борбор жөнүндө бир кыскача пикириңиз, анан кийин улайлы. Мен эми биринчиден сиздерди куттуктайм. Ошол борбордун, мониторинг борборунун жетекчи катары ошол финансирование, баягы каржы маселесин чечип, анан эң негизгиси Кыргыз Республиканын тарыхында бул шайлоо эң негизги бир иштердин бири экенин көргөзүп койду да. Себеби ушу шайлоодон кийин чыр чыгат. Мына 2005 жылкы шайлоодон кийин чыр чыкты. Андан кийин 2010 жылдагы шайлоого дагы нааразы болуп, анын эң негиз болуп анда дагы бир чыр чыкты да мамлекетибизде. Кайсы жогорку кеңеш шайлоосу болобу, президенттик шайлоо болобу, ушул биз баягы бир коркуу сезим пайда болуп калды да. Биздин көп атууларда, ошонун ичинде мамлекетти ойлогон патриоттордун ичинде ошол шайлообуз тынчыраак өтсө экен. Ошо шайлообуз тынч өтүп, толкундоо болбосун, революция болбосун, переворот болбосун деген бир коркунуч сезим пайда болуп калды да. Ошон үчүн мына сиздин борбордун эң негизги функциялары ошол шайлоо мындай таза өтсүн. Анан өзгөчө чет өлкөлөрдүн кийлигишүүсү болбосун, мониторинг кылат экенсиздер. Бул негизги иштердин бири да шайлоодогу. Себеби биз билип калдык. Бөлөк чет өлкөлүк мамлекеттер шайлоого түз кийлигишпесе дагы кыйыр кийлигишип жүрүшөт да. Ошол эле белгилүү чоң держава мамлекеттер, бөлөк мамлекеттер. Анан бир суроо туулат да. Эгерде чет мамлекеттердин каржы булактары аркылуу каржыланып, анан биздин жогорку кеңешке депутат болуп, ошол жерге бир фракция болуп кирип калса, алар кайсы кызыкчылыкты көздөйт? Кыргызстандын кызыкчылыгын көздөйбү? Же ошол ким каржыласа, ошонун кызыкчылыгын көздөйбү деген маселе туулат да. Бул биздин эгемендүү мамлекет болобузбу? Же ошол бөлөк мамлекеттерге көз каранды мамлекет болуп калабызбы? Мына ошону айгинелейт да. Ошон үчүн буюрса мына Кыргыз Республикасынын жаңы тарыхында мына өзүңүз биринчи жолу ушу мониторинг жүргүзгөнгө акча булактарын таап, өзүңүз башында туруп кийлигишип атасыз. Бул биздин мамлекеттин келечеги үчүн, келечекте көз карандысыз мамлекет болушубузга абдан бир чоң таасирин тийгизчү маселе да. Ушул маселеде сиздерге абдан чоң ийгиликтерди каалайм. Рахмат. Талай мырза, сиз эми расмий түрдө айта бериңиз. Для того, чтобы ответить, тут есть основной вопрос: будут ли вмешиваться иностранные государства, либо международные организации в выборы? Для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, я думаю, нужно искать корни в геополитике, то есть в географии и политике. Кыргызская республика по своей географии располагается на перекрестке
и пересечения интересов геополитических игроков. То есть здесь это не секрет. Кыргызстан находится, тут есть свои интересы, имеет Российская Федерация, в Кыргызской Республике имеет свои интересы Китайская Народная Республика, Соединенные Штаты Америки, коллективный Запад. И, безусловно, свои геополитические интересы имеет исламский мир, исламский фактор. Поэтому, я думаю, в силу нахождения на этом перекрестке вполне есть угроза использования нашей территории в качестве плацдарма для реализации своих геополитических интересов. Соответственно, одним из механизмов решения своих геополитических вопросов является создание своего лобби, своей пятой колонии, тем более в высшем законодательном органе страны. Поэтому хотим мы этого или не хотим, процесс вмешательства во внутриполитические процессы нашей республики будут иметь место. Вопрос только в другом. Вопрос в том, чтобы эти угрозы своевременно выявлять, предупреждать негативные последствия и всеми возможными средствами и способами пресекать эти последствия. Иначе возникает угроза в сфере обеспечения национальной безопасности. Речь идет о территориальной целостности государства, речь идет о наличии государственного суверенитета и вообще субъектности страны в международных отношениях. И если не принимать своевременные меры, то нас может постигнуть судьба других государств. Примеров очень много. События, происходящие в настоящее время в Сирии, события, имевшие место в Ливии. Если на ближайшем постсоветском пространстве события, которые имеют место быть в Грузии, в Украине. Самый свежий пример событий, имеющие место сейчас в Белоруссии. К сожалению, цветные революции, технологии проведения государственных переворотов и незаконных смены власти никто не отменял. Поэтому, я думаю, Центр поставил правильную задачу, и мы наверняка, как ветераны спецслужб, как общественные деятели, как вообще гражданское общество, не то что имеем право, мы обязаны принять меры по недопущению таких негативных последствий. И я поэтому желаю успехов и думаю, что все гражданское общество, активисты помогут нам в достижении нашей цели. Экинчи суроо Шамшыбек мырза сизден баштайын. Мисалы биздин саясатчылар, коомдук ишмерлер, депутаттарыбыз ушул бир мындай өнөкөт оору катары ушул шайлоонун алдында, президент шайлоонун алдында, парламент шайлоонун алдында ушу Америкага барышат. Мен конгрессте мендер менен жолугуп келдим, сенатка кирип келдим, чуть эле президент менен сүрөткө түшүп келдим деп батасын алып келдим деген сыяктуу. Анан бул бер жака океандын бер жагына катташат, билесиңер, чоң мамлекеттерге. Бул кээ бир президент шайлоодо бирөө Казакстанга жүгүрүп барат, туурабы? Ушундай кандай деп ойлойсуз? Биздин мындай эгемендүүлүгүбүзгө ушул мындай зыяны барбы, жокпу? Же бул эмне? Биздин же бир саясатчыларыбыздын кандай аракетин кандай баалайсыз? Как коомдук саясатчы катары, ишмер катары? Биздин сурооңуз абдан туура суроо болду да. Биз мына 31 август 100 мамлекетпиз да, туурабы? 2001 жылда 1991 жылдан баштап биз эгемендүү мамлекетпиз да. Көз карандысыз. Кыргыз Республикасы ошол эле оондун мүчөсү, бөлөк эл аралык уюмдардын мүчөсү болуп жүрөбүз. Анан бизде ошондой бир оору илдет пайда болду да. Ошо шайлоонун алдында кээ бир саясатчылар ошо бөлөк мамлекеттердин жетекчилерине жолукканга, ошолордун бир колдоосуна ээ болгонго аракет кылышат да. Бирок мына кийинки шайлоолордо ошону элибиз дагы шайлоочулар, көп саясатчылар да ошону түшүнүп калышты да, андай кылган туура эмес экенин. Мына азыркы жогорку кеңештин шайлоосунда бир саясатчылар тияка барыптыр, бияка барыптыр деген сөздөр болуп атат. А мурун аракет кылышууда ошону ачык көргөзүп, телевидение аркылуу, пресса аркылуу ошону мактанып элге жеткиргенге аракет кылышчу эле да, сүрөткө түшүп, анан телевидениеда баягы картинкасын көргөзүп, ошол эки менен баягы өзүн пиар кылчу да. Менимче эл азыр түшүнүп калды да. Биз мурун мүмкүн эгемендүүлүктү жаңы алган убакта көп андай түшүнүктөр болгон эмес да. Азыр болсо шайлоочулар, жалпы эл ал туура эмес экенин түшүнүп калышты да. Ошондуктан көп саясатчылар андан качып калышты азыр.
ага баягы өзүнүн кулагын көргөзбөй, бирок тымызын жардам алганга аракет кылгандар бар. Ошондой аракет бар азыр деп атасыз. Андай аракеттер бар. Угуп атабыз, токтоп калган жок. Тигил саясатчылар тигил мамлекетке барып келиптир, бул мамлекетке барып келиптир деген сөздөр эл арасында жүрүп атат да. Бирок ошонун баары тең бул патриот кыла турган иш эмес да. Бул эртең ошол мамлекеттер жардамы менен ошол жогорку кеңешке бир фракция болуп келсе, ошолор эмне жумуш кылат? Ошол жанагы барган мамлекеттин кызыкчылыгын коргойбу же Кыргызстандын кызыкчылыгын коргойбу деген суроо туулат да. Эми сизге ушул эле суроо, бирок дагы кошумча иретинде 2010 жылы сиз да билесеңиз керек, саясатта жүргөн адамдар. Бир партия да бир мамлекетке барып, ошо акча каражат алып, анан мына парламентте утуп, 3-4 орунду алды. Ал жөнүндө билесиз. Бир президент шайлоодо бир кандидатыбыз Казакстанга же башка өлкөлөргө жүрүп барып атат. Ортодо ошонун аркасы менен канчалаган жолдор тосулду, канчалаган пробка болду, 3-4 ай элибиз канчалаган карапайым эл ушундай болду. Ушул саясатчылардын ушундай аракеттерин кандай деп ойлойсуз өзүңүз? Вообще, я считаю, что у нас в обществе сложился такой стереотип и такое деление наших как политиков, так и партий по их ориентиру. У нас есть так называемые прозападные партии, пророссийские партии. Даже сейчас появился, к сожалению, термин, что есть исламистские партии. Я думаю, что это с точки зрения национальной безопасности, это действие абсолютно недопустимо. Потому что они несут прямую угрозу возникновения гражданского противостояния, гражданской войны, угрозу межрегионального отделения и вообще угрозу дестабилизации обстановки, потери государственной целостности и суверенитета. Вообще у нас должна быть оценка только одна. У нас должны быть прокыргызские партии, прокыргызские политики. Потому что национальные интересы нашего государства выше всего стоят. А вот эти действия, я согласен с Амшибеком Осмонкуловичем, когда наши партии бегают в столице иностранных государств, ищут поддержку либо в какой-то башне Кремля, или в Белом доме, или в Пекине, или в других исламах, это должно пресекаться. Потому что данные вопросы в юридическом аспекте, если тем более политическая партия или политический деятель на деньги иностранных государств стремится попасть в законодательную ветвь власти, это должно рассматриваться как измена Родине, как предательство. И я думаю, таким партиям, таким действиям соответствующие службы должны давать правовую оценку и не допускать такие вещи. Рахмат. Шамшек Осмонов, да, үчүнчү бир дагы мындай татаалыраак суроо, бирок сиз жооп бере аласыз. Мына бизде эл аралык коомчулук тарабынан, фонддор тарабынан, донорлор тарабынан каржыланган өкмөттүк эмес уюмдар бар. НПО деп коет, билесиз, Алар дагы көп жакшы иштер жасап атат. Адам укугу, сөз эркиндиги, түрмөлөр боюнча балдардын укугун, аялдардын укугун коргоп атышат да. Алар биздин билген маалымат боюнча, алар менин коллегаларым өзү. 30 жылдан бери ошол грантовый жардам алып келатышат да. Эми ошол азыр ошол активисттер, кыздарыбыз, жигиттер азыр уже 40-ка барып калды, 50-ге барды, кээси 60-ка барып калды. Алардын кээси азыр ошо кээ бир партияларга кирип мүчө болуп, анан ошолорду колдоп, кээси кандидат болуп, анан азыр Кыргызстандын ички саясатына кийлигишип атат да. Мындай активдүү кылып, даже кээси президентке жаман сөздөрүн айтып, премьер кетсин деп атат, өкмөттүн ишине кийлигишип атат, ушундай болуп атат. Анан сиз кандай деп ойлойсуз? Алар эч жерде иштеген жок. Только ошо чет мамлекеттин жардамы менен ушундай деңгээлге жетишти. Анан эми азыр биздин саясий процесске кийлигишип аткандын өзү чет мамлекеттин кандайдыр бир кыйыр түрдө сиз айткандай ушу ишке кийлигишип аткандыгы болбойбу? Кандай деген оюңуз бар? Эми биздин мына 30 жылга жакындап калдык эгемендүүлүк алганда. Ошонун алгачкы жылдарынан баштап ушу бейөкмөт уюмдар деп абдан көп регистрация болуп, көптөгөн жардамдарды алып, бир топ алгылыктуу иштерди жасашты да. Бирок тилекке каршы саясатка аралашпаш керек да. Саясатка аралаштырбаш керек. Ошол жакшынакай проекттер бар да, мисалы билим берүү тармагы боюнча, ден соолукту чыңоо боюнча, Балдардын укугу, аялдардын укугу, түрмөдөгү проблема, ошолор боюнча абдан чоң проекттерди ишке ашырышты да. Мисалы балдардын укугун коргоо боюнча бир проект жасап атып, анан шайлоого кирип кетип,
баягы саясатташ бара келеді. Анан мына быйыл депутаттар тарабынан быйыл эмес, мына 1-2 жылдан бери даярдалып келип, ошол бейөкмөт уюмдар тууралуу мыйзамды кабыл ала элек да, ошо 1-2 окууда кабыл алышты. Анан аягына чейин кабыл алына элек да. Бул бейөкмөт уюмдарды баягы чет элдик өлкөлөрдүн агенти деп ачык айтып, ошол мыйзамда жазылды эле да, финансирование каяктан келип атат, каякка жумшап атат, баары ачык болсун деп. Ошол эмне менен алак болуп атканын эл билсин деген максатта эметилди, бирок тилекке каршы ал мыйзам кабыл алына элек. Анан ошол эле активисттер мына ар кайсы партияларга кирип, мейли ал жумушун таштап коюп, атуу катары партияларга кирсин. Бирок жанагы бейөкмөт уюмду эч качан саясатка аралаштырбаш керек да. Мына дагы бир суроо, сөзүңүз соосуңузда. Жакында ушу сиздин ордуңузда Марс Осмонкулович Сариев мырза да келип, айтты, ушу шайлоодон кийин, урматтуу Турсунбай Акунович, 100% ушу Украинадагы майдандай бизде да окуялар болот. Мен буга аябай ишенем. Эгерде биз чара көрбөсөк деген маанде, жакшы мындай ошодо бир бизди кооптонто турган бир тыянак чыгарды да. Ушуга кандай пикириңиз бар? Мына көчөңкү эле окуяга кайрылсак, ушулда бир өкүнүчтүү окуя болду да. Мына Борбордук шайлоо комиссиясы бир партияны киргизбей коюп, ошол жерде тордун дубалдын бир жагында ошол партияга каршылар, бир жагында ошол партиянын мүчөлөрү бири-бири менен тирешип, ошол жерде кайым айтышып, кыйкырышып, бакырышып, бири-бирин коркутуп, ошондой ар кайсы телевидение аркылуу көргөзүлдү, массалык конфликттер, шайлоо башталды элек. Бул шайлоо жаңы башталганда ушундай көрүнүш, бул шайлоо 4 октябрда кандай болот деген суроо туулушу мүмкүн да. Кооптонууга негиз түзүлүп атат да. Уже негиз түзүлүп атат, уже ачык, бири-бирине каршы, ошол жерде эгер милиция кызматкерлери болбосо, бири-бирине кол салганга да даяр болуп турушту да. Ушул абдан кооптуу болуп атат да, ошон үчүн биздин укук коргоондар, бийликтер бийлик ошол экилерди керек болсо Центр избиркомго бул режимный объект. Режимный объектке киргенге пропускасы жок, эч кимдин акысы жок да. Анан баары тең кирип барышып, Центр избиркомго ар бир төрайым отурат, анын жанына отуруп алып бүт кыйкырышып, ошонун баары тең биз мына мыйзам жазабыз, мыйзамды оңдойбуз деп айтышат да ошол партиялардын баары. Анан эчтеке боло электе ошентип өзлөрү мыйзам бузуп атканы дагы төрайым деген ал мамлекеттин кишиси да, туура эмес. Ошонун ичинде ошо активдүү катышкандар ошо бейөкмөт уюмунун мүчөлөрү жүрөт да, ошол жерде саясатташып жүрүшөт да. Эми ал жерге эч кандай тиешеси жок ал партия менен. А бирок ошолор жүрүшөт да көбү. Талай мырза жанагы эле суроо сизге, ушу көп жылдардан бери бейөкмөт уюмдар чет мамлекет тарабынан, фонддор тарабынан каржыланып келатат. 30 жыл болду мына. Эми ошолор ушул убакка чейин жашады, убакытын өткөрдү, тамак ичти дегенде эме баягы маян алды. Эми азыр алар буттан туруп калышты. Көбү жаман жашабайт. Үйлөрү бар, башкалары бар. Эми азыр саясий партияларга мүчө болуп, төрага болуп, депутатка кандидат болуп, уже азыр саясатка толугу менен баш оту менен кирип атышат. Ушуну как саясий аналитикка кандай карайсыз? Мында сиз атайын кызматтын өкүлүсүз. Коопсуздук боюнча чоң адиссиз, мисалы. На сегодняшний день, наверное, я имею право разглашать в некотором смысле. Вообще, если честно, на заре нашей независимости, то есть 25-26 лет назад, я, как руководитель одного из подразделений, занимался плотно вопросами создания неправительственных организаций. Вообще, в целом, я с очень большим уважением и благодарностью отношусь к деятельности настоящих неправительственных организаций. Вообще у них в названии написано, что они неправительственные организации, некоммерческие организации. В их уставе прописана невозможность извлечения прибыли и невмешательство во правительственные дела. А вообще, тем более в политику. Вообще складывается у нас, я думаю, что есть одна вещь, которая уникальная на всем постсоветском пространстве. По количеству НПО
и НПОшников на душу населения, наверное, Кыргызстан занимает одно из лидирующих мест. К сожалению, вот в этом показателе, наверное, мы только можем находиться впереди всей планеты. Я совершенно с вами согласен. У нас выросла целая династия, целые семьи, которые работают в этом неправительственном секторе. Безусловно, заслуги в социально-экономическом развитии, в создании рабочих мест, правозащитной деятельности, они без сомнения есть. Но политика – это вопрос борьбы за власть. Политика – это те вещи, которые определяют будущее нашей страны, которые определяют судьбу наших детей. Вот есть вещи, есть красные линии, в которые неправительственный сектор, я считаю, что не имеет права вмешиваться. Потому что они должны заниматься уставными задачами. А для борьбы за власть есть политические партии, есть общественные организации. Тогда пусть. Но вопрос в том, что они же заработали определенный капитал, имеется в виду репутационный. Они свои заслуги перед народом, которые они достигли благодаря иностранным грантам, могут использовать в качестве политического капитала. И тем более мне непонятно, когда все неправительственные организации выступают за транспарентность, открытость государственных органов, бюджетов, даже выступают за открытость специальных служб, правоохранительных органов, судебных органов, а в то же время требуют, что когда у государства, естественно, возникают вопросы к их источникам финансирования, в каком объеме они поступают, на какие цели расходуются, они выступают категорически против и сопротивляются. Вот в этом, я думаю, что это совершенно неправильные противоречия. А вообще использование неправительственных организаций в политической деятельности я считаю недопустимым. Биздин маегибиз соңуна чыгып баратат. Анан биздин бир традиция бар. Ошо маектин аягында ар ким бир минутта өзүнүн пикирлерин, дагы кандай ойлоруңуз бар айта турган. Сиздин мындай кандай ойлоруңуз? Биз эми кызматташалы деген бир жакшы ойлорубуз бар. Сиз менен анан өзүңүз эркин микрофон мындай. Биринчиден ошол мониторинг борборуна дагы чоң ийгиликтерди каалайм. Эми ал үчүн жалгыз эле коомчулуктун колунан келбейт. Бул жумуш ошону баягы сапаттуу жүргүзүү. Анын үстүнө ушуга элибиз дагы ушуга көнүш керек да. Ушундай бир борбор бар. Ошол шайлоонун жүрүшүн, ошо акча каражаттары чет өлкөдөн келген жокпу, ошол боюнча баягы изилдөөлөр жүргүзүп, ошолорду эметкенге элибиз дагы кошулуш керек да. Ошо элибизди да тартышыбыз керек. Ошо шайлоочулар активдүү катышыш керек да. Кандай акчалар таратылып атат, көбү таратылып атабы, жашылы таратылып атабы, ошонун баарын айтып туруш керек. Ошол иш мына Бул эми эгемендүүлүктү бекемдеш үчүн чоң нерсе да, кандай нерсе? Абдан чоң нерсе. Бул эгемендүүлүктү бекемдеш үчүн, ошондой эле анык көз карандысыз мамлекет болуш үчүн Кыргыз Республикабыз бул абдан бир керектүү нерселердин бири да. Ушул ишиңиздерде мен абдан бир чоң ийгиликтерди каалайм. Рахмат. Талай мырза, эркин микрофон өзүңүздүн. Я считаю, что предстоящие выборы в высший законодательный орган страны – это судьбоносное событие. От того, кого мы выберем в Жогорку Кеңеш Кыргызской Республики, будет зависеть будущее нашей страны, будущее наших детей, будущее наших внуков. Поэтому мы, как неравнодушные граждане, должны проявить гражданскую позицию, не допустить вмешательства иностранных спецслужб, международных организаций, кого бы то ни было. Мы должны в своем Кыргызстане разбираться сами. И я считаю, что мы готовы к сотрудничеству как с правительственными организациями, с тем же неправительственными организациями, с партиями, со всеми участниками избирательного процесса, а участниками будут каждый гражданин, имеющий право голоса. Я думаю, что мы добьемся того, чтобы мы построим свободный и процветающий Кыргызстан. Я думаю, что мы открыты для сотрудничества и максимально приложим все усилия для того, чтобы достичь своей поставленной цели. А вам желаю, Турсунбек Акунов, счастья, здоровья. Вы человек очень напористый, упрямый. Я думаю, что вы своего добьетесь. Рахмат. Анда эмесе мен дагы жакшы оюм бар сиздерге. Анткени сиз экөөңүздөргө мен биз аябай ыраазычылык билдиребиз. Анткени ушу 4 мартта ушул жылы келечекке жол уюмун түзгөнгө ошолордун учредительный конференциясына өзүңүздөр катышып, чоң эмгек кылып, көптөгөн адамдар келип, мына аттуу башты адамдар келип, силер сыяктуу ушул уюмду түзгөнбүз. Ушул уюмдун атынан биз жана грантты утуп,
мындай бүгүн ушундай бир борбор түзгөнгө жетиштик. Ошон үчүн сиздерге дагы ыраазымын. Аябай чоң бизге жардам берип атасыздар. Эми ушул аягында ушул шайлоо бүткөнчө сиздердей адистер, маалыматы көп адамдар, абройлуу Кыргызстанга белгилүү адамдарсыздар. Сиздер бизге бир маалымат берип, мониторинг жүргүзүп, биздин борборго жардам берсеңиздер, анан кызматташалы деген чоң ишенимибиз бар. Рахмат.